Assalamu alaikum урматтуу достор. Урматтуу айдоочулар, мен сиздерге ушу электромобилдерди Бишкектеги ушул кайсы компания эле? Евкарс компаниясынын ушундай маалыматтарды алып берели сурап тактап. Комментарийге көп жаздыңыздар. Баалары канча каяктан алсак болот деп. Мен анда урматтуу атыңыз ким? Талгат. Талгат мырза. Мен суроолорду берейин. Азыр бул жерде турган машинанын маркалары кайсы жылкылары, баалары кандай? Бизде айдап кетти. Биякта Юань бар, BYD Юань, анан Royve бар да. 2017-жылкы аркы машина тест-драйвда болуп атат. Бул 2018-жылкы. Бул 2018, 2018-жылкы. Баалары? Баалары болсо булар 13,5 болот. 13,5. Берки болсо 16га келет. 13,5. Бул 13,5, тиги 16. 16. Ушунун эле масласынчы? Масласы болсо $20,000 тегереги болот. Именно ушундай кузовтагысы бар. Бир 19,000 ушундай доллар болот да. Именно жапчаңысы. Мунун дагы узунурагы бар байке. Yuan Plus дегенчи. Мунан эмеси, рам эмеси башкачараак кичине узунураак болот. Ал $23,500 кетет. 23,500. Бирок именно ушундай кузов десеңиз, чоңдугу ушундай. $20,000 тегереги. Ал ушун турушу ушул машина 2018 берилиши канча болот? Наличие биякта булардан байке 15ке кетет. 15ке бересиздер. 15-15,5 ушундай болот. Рассрочка боюнча көп сурашып атат да, кандай кылып төлөйбүз, кандай варианттар деп атат. Рассрочка боюнча байке биз клиенттер өздөрү ошо Доскредобанк 20% менен берип атат. 20% менен ошол жактан барып алып атышат да. Жылына 20% менен. Через банк, через банк болот да. Мындай жок экен да, өзүңөрдүн компанияда бөлүп төлөө, Берки мындай кроссовер эмес, жеңил седандар барбы? Ооба, BYD i5 дегендер бар. Алар $10,500 өйдө кетет. $10,500. Биз алар бир арзаныраакта болушу мүмкүн, бирок батарейкалар бар да, булардачы изнашивание болот. Ошол ордуна деген биз мисалы алардын батарейкасы дагы көбүрөөк мындай эме иштеп бергенге жакшыраак батарейкаларынан алабыз да, состояниялар жакшылар. Ошо $10,500 өйдө кетет. Орточо состояние. $10,500 кайсы жыл? 2017-жылкы. 2017, $10,500 наличие же заказ мененби? Заказ менен байке. Канча күндө келет? 45 күндө келет. 45 күндө келип калат. Канчасын төлөш керек сиздерге? Задатак бериш керекми, мисалы заказ бере турган болсо? BYD 5 алсаңар $5,000 берип, калган келгенде берсеңиз болот. $5,000 берип, калган келгенде $10,500. Анан дагы бир вариант айтып атасыз да, ошондо маалымат берип коечу. Мисалы булардын батарейкасы отуруп калат да. Износ болуп калат. Ошондо баягы генератор коюп койсо болот, гибрид болуп калат деп атасыз да. Батарейкага завод 10 жыл берет да, гарантиячы. Завод 10 жыл берет. 10 жылдан кийин булар деген 40-50% эмеси изнашивание болот да. Мисалы 300гө жүрүп атса, 150-120га жүрүп калат. 10 жылдан кийинчи азая түшөт. Неме ошондо? Ошондо деген башкалар эме болот, батарейкасын алмаштырганга мүмкүнчүлүгү барлар кымбат да. Бир $7,000-8,000 жогору болот. Ошону орноткондор орнотот, орнотпогондор болсо генераторун установка кылып коюшат. $1,000 тегерегинде болот. Ошону любой машинага. Любой машинеге. $1,000 тегерегинде генератор коет. Ал альтернативный варианты гибрид болуп калат экен да. Гибрид болуп калат. Бензин менен иштей берет, ток менен деле иштей берет. Шаар ичи 100 км жумушка барып келем десе, шаар ичи айда берсе, эгерде сыртка региондорго чыгам десеңер, алыс жерлерге, анда генераторду күйүз койсоңор ошо менен айдап жүрө бересиз. Ал канча жеп калат ал? Ал деген жүзүнө бир 3 литрдин тегерегинде жеп калат. 3 литрдин тегерегинде. Мисалы мен муну сатып алсам, сразу эле генератор койдуруп алсам болобу? Сразу эле Кытайдан заказ берип атканда эле ошо Кытайдын өзүнөн эле эме установка кылып таштасак болот да. Баягы батарейкасын отургузуп отурбай эле? Отургузбай эле. Узак сапарларга чыгып атканда бензин менен кетип берет. Шаар ичинде. Мына туугандар, ушул эң жакшы вариант экен. Анткени мен өткөндө бир электромобиль тарткан элем. Ошо көпчүлүктүн комментарий ой ушул экен да, бунун батарейкасы алыс жолго чыкканда өчүп калат, токтоп каласың, толгончо күтүш керек, батарейка износ болот деген адамдар чочулуп атат. Туугандар, бунун альтернативный варианты жана бензиндерге газ койдуруп алган сыяктуу эле. Булардын альтернативный варианты генератор коюп коет экен да, жүзүнө 2-3 литр жеп калат.
Анын багы канча болот немеси? 2-литровый, 3-литровый бактар да байке. Генераторлардачы. Адан чоңураак кылса болбойбу? Андан чоңураак байке, андан чоң деле кереги жок да. Кереги жок, а? Лучше бир бачок эле толтуруп эле 100 километрден ашканда кайра куюп коебуз байке. Кайра куюп коюп, бензин түгөнгөндө заправкага жеткенче ток менен айдап кетип эле. Кыскасы бар экен да варианттар, жакшы, өтө жакшы варианты. Мынакей элдердин эң эле чочулаган маселеси ушул болчу. Анан дагы бир маселени көптөр ушундай айтып атат мага. Кышында печканы иштеткенде көп жеп коет экен, ошол чынбы? Ооба, көп жейт да. Анткени эмеге жылытканга эмес, печка иштейт да, печкасына көп кетип калат да ошо. Ага бир 20%дай, 15%дай эмеси кетип калат байке. Батарейкасычы. Кыскасы эң эле жакшы варианты генератор коюп коюш керек экен. Маселе чечилет экен да. Ооба. Туугандар, маселени чече турган жолдордун аркы машиналарына баазын айтып берип коюңузбу. Новый машина марка кандай? Буну тарттык жана? Буну тарттык, ROV, ошо 16 болот. 16.000 э? Жылы кайсы? Жылы 2017. 2017 ушу машинаны 16.000 алса болот экен. Масласынчы? Так. Масласы дейсизби? Ушулардын ROV-тордуку. Булардыгы бир 27.000 ушундай окуп калат да, 27-28. Новый кандай машина новый? Булар ID6 деп коет. ID6, э? Жок, ID6. Бул ID6. Volkswagen экен, а? Volkswagen ID6. Басы семиместный. Жыл кайсы ушунун азыр? Булар байке 2021ден баштап чыгат. Ногулбу, ал ушул канча жылы? Жылы бунуку 22 болушу мүмкүн да байке. 22 пробег. 0 экен да почти. Канча деп атат ушуну? Буларды байке биз эмеге 37,5 миң долларга алып келип беребиз да. Ушуну 37,5 миң долларга. Ну ушу канча ушунда наличие турганы? Наличие турганы байке булар кымбат болот. Канча болот? Үстүнөн дагы бир 10%дай кошулат да, бир 45 миң доллар ушундайга сатылып калышат да. 45 миң болуп кетти. 45 миң доллар наличие. İçin görüp koyuyoruz. ID6 деген marka ekan. Görünüşü songo da X'ten de ya. Очень сонный. X. BMW X'ten okşoş ekan. Sırtынан da görünüşleri. Bakın. Panoram крыша ekan. Sonlu ekan. Ne oldu? Bunusun деген бул жөнүндө маалыматым жок экен байке. Көрүнүшү башкача го, э? Көрүнүшү башкача. Ким маалыматы бар буга? Буларга моякта сурап көрсөңүз байке, бул жактан. Кимдики жигиттер баарын айтып калачы. 24.500. Запас ходу 400 километров. Жылычы? Жылы 21. 21, э? Жакшы экен. Жеңил машиналар жок экен да кыскасы бу жерде. Нол кайсы? Бул Skyville деген машина. Басы? Басы булардан сурап көрүңүз байке. 41 500. 41 миң. 41 500 экен. Гарантия, сервис, баары бар. Көбөйүп атабы я Кыргызстанда? Өтүп атабы көп эле? Не понял. Сатылып атабы? Продаем? Сейчас только этот, в пути машина бар. Жок, имею в виду, мындай көп алып атабы, продаж жакшы элеби? Да, да, все продали, поэтому наличия нет. Канча миңдей кирип кетти Кыргызстанга я? Барбы мындай? Статистика боюнча байке жайында караганда деген 473 машина болгон. Жайында. Азыркысын билбейт экенмин, азыркы канча кирген. Аз миңге жак чукулдап калса керек. Атайын баягы станция, зарядтай турган станциялар келе баштадыбы? Ооба, алар курулбадыбы? Алар байке кайерлерге, Сусамырларга, Парижтерге куруп койсо сом болот эле. Булар деген азыр түндүк жака курулду, байке Бишкекке. Бишкекте бар, быстрый зарядный станция, жарым саатта заряддайт. Эмеге Бомго коюлду, Акчол кафесине. Анан Чолпон атаган Караколго коюлду. Канча сомго заряддап берет? Полный бак бир 500-600 сом болот. Бат заряддайт да. 600 сом. Сусамырларга да койсо жакшы болмок экен, э? Ал эмдиги жылы буюрса коебуз деп атат. 3 точканы айтып атышат. Сосновка, Каракөл, анан Ошко. Түштүккө барып турганга, ошол жака быстрый зарядный станциялар 40 мүнөт, 50 мүнөттө ошондо заряддаса болот. Жакшы экен. Мына туугандар, эгер электромобиль сиздерге кызыктырып аткан болсо, төмөндө номерге чаласыздар. Мен видеону жыйынтыктайм.